Чүй облысы жана Ош шаарынын ортосунда өтө тургандыгын айта кетели. С тайпасы акыркы беттеш тайпалык этаптагы жана өз тайпасынан чыгып жарым финалга аттаналабы Чүй командасы чоң көрөбүз. Эми чындыгында анык фаворит Чүй облысы. Буга чейин Баткен командасына каршы болгон беттеште алар кандай каалоо менен, кандай ушул даярдык менен келгендигин көрсөтүп коюшкан. 12-2 эсебинде Баткенди жеңип алгандыгын эске салабыз. Жана алардын азыркы атаандаштары Ош шаары Баткен командасына 6-5 эсебинде жеңип калган. Андыктан эми чогуу берле кетели. Бара келди. Кандай сонун көрүнүш. Жүрөк. Азыр эми берле кетчү нерсе ачык сары түстөгү кийим кийген бул Чүй облусунун курамасы жана ошондой эле кызгылт түстөгү форма кийген бул атаандаштары Ош шаары экендигин берле кетели. Ош шаарынын курамасы. Өзгөчө бир ачык түстөгү формаларды кийген командалардын оюнун көрөбүз. Кызыктуу деңгээлдеги беттештик күтөбүз командалардан. Андыктан жалпыңыздарды бул оюнга чакырабыз. Алгачкы минуталарды биз көзөмөлдөп турабыз. Биринчи тайм кетти. Алгачкы минута мөөнөттөрдү деген ойго келди. Анда бесе мына эми кезектеги оюндар Чүй облусу Ош шаары ортосундагы беттешке жалпыңыздарды чакырып өтөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзгөчө бир кызыктуу деңгээлдеги оюн бизде күтөт. Анда эмесе курамдарды тааныштыруу менен баштай берсек туура болчудай. Жана Чүй командасынын курамы төмөндөгүчө. Биринчи катар санындагы оюнчу Тыныч Алыбаев ойнойт. Экинчи Кубаныч Султан уулу Краз менен, үчүнчү Нурбек Юсупов Жиган, төртүнчү Рамзат Бөкөнбаев Тел Тору менен, бешинчи Фархат Бешекеев Арнольд, алтынчы Аскат Аскаров Арчат Тору, жетинчи Сейитбек Анарбек уулу Актилек менен, 8-нчи Улан Насакеев Мырза Тору, 9-нчы Султан Русланов Тайлун, 10-нчы Рустам Тыналиев первый аргымагы менен жана 11-нчи Элеман Нурболот уулу минген аргымагы Капрал, 12-нчи Ильяс Исаков десятканы минген улакчы. Алардын атаандаштары Ош командасынын курамын тааныштырып өтөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарды мына ушул Оштун крандары менен тааныштырабыз. Алардын курамы төмөндөгүчө. Биринчи катар санында Бакытбек Алибаев оюн жүргүзөт. Жана ошондой эле экинчи катар санында ойной турган Намаз Буркошев Япончик менен Бакытбек минген аты Золотой экендигин айта кетебиз. Азыр алгачкы улактай казанда Кубаныч Султан уулу Кубантай Самыр өрөөнөн чыккан мыкты улакчылардын бири Кубаныч Султан уулу улакты сал койду. Краз менен барып тайгазандан төнө токтоп улакты ыргыта алды. Биринчи таймдагы алгачкы улак 3-чү мүнөттө ыргытылды. Экинчи катар санда ойногон Кубаныч Султан уулу эсеп сандарын ачып койду. Эми кайталоодон дагы байкоодобуз. Атаандаштары артта калган. Жана биз Ош шаарынын курамын аягына чейин тааныштырып өтөлү. 4-чү Бактияр Батырбеков атаманды менет. 5-чи
Куанычбек Жаңабаев тайган менен 6-чы Ильяс Камалидин уулу, Неймар менен 7-чы Элчибек Исмаил уулу Бурултай менен 8-чы Урматбек Абдымомун уулу Легенда менен 9-чы Уланбек Жороев Рэмбо менен 10-чы Дайырбек Нурдинали уулу Ноқат менен 11-чы Тоқтосын Икрам уулу Хаммер менен 12-чы Мухаммед Садык Абдыкерим уулу чагылган чыккан оюнчу. Жана азыр жакшы мүмкүнчүлүк жер алган, бирок алдыга озуп кете алган жок. Команда жетекчиси ош шаарында Абибилла Раев, башкаруучусу Данияр Борошов, команда капитаны Бакытбек Алибаев. Нашындай курам бул командада катталган. Андыктан көрмөндөрдү кубанычка бөлөй алабы, саундарды ишке ашыра алабы, Баткен командасына каршы оюнуна караганда бүгүн жакшыраак оюнду көрсөтө алабы. Ошо башкы суроолор, бирок бул чүй командасы башкы фавориттердин бири. Ошондуктан улам өтө эле татаал боло тургандай. 95-жылкы чапкан аты Хаммер Абдыкерим уулу Мухаммед Садык. Кызматыңыздарда мен Зыярат Эсенбай. Бүгүнкү беттеш тууралуу айта турган болсок, эки команда эми бирине бири аябай бир деңгээл жагынан жакын командалар деп айта албайбыз. Бирок 5 мүнөт ичинде Ош шаарынын көрсөтүп жаткан оюну жаман эмес. Бүгүнкү күндүн эсебиндеги 3-чү беттешке сиздер менен биргеликте көз болуудабыз. Команданын капитаны Албай Тыныч, команданын капитаны Ардагери Азыр эми андан ары Кубаныч Султан уулу ортодогу чеберлердин катарында жерден эңер замат такымга баса турган такымы таш балбандардын бири экендигин белгилей кетебиз. Бирок Ош шаарынын оюнчулары дагы моюн бербей ойносу керек болот. Токтосун Икрам уулу ортодо жакшы эле аракетин көрдү. Жана Кубаныч Султан уулу Кразды камчылап алдыга жылып бара жаткан кези 3 атаандашы жолун тороп чыкты. Эмнегедир чүй оюнчулары каршылаштарын азыр өзүңүздөр көргөндөй каршылаштарын өзүңүздөр байкагандай тороп чыга алган эмес. Алдын ала азыр эми ыргытууга мүмкүнчүлүк издейби. Кубаныч Султан уулу дагы да болсо өзүнүн карамагында убакыт алып жүрөт, ыргытууга мүмкүнчүлүк издейт. Айланчыктап тайгазан чегинде Токтосун Икрам уулу активдүү коргонуп жатат. Башка командалаштарына караганда биринчи жол жетип келип атаандашынын жолун тороп жаткандыгын дагы байкоодобуз. Ошого байланыштуу аны мактап өтсөк болот. Улан Насакеев экранда. Улан Насакеев жок. Алгач ыргытканда түшпөй калды, бирок андан кийинки ыргытуусу жакшы. Мыкты Улан Насакеевди эми бардык көргөрмөндөрү тааныйт. Карандардын бири эсеп 2-0 7-чи мүнөттө салып койгондугун көрө алдык. Такымдуу жигиттерибиздин бири тартип сакчыбыз билесиңер. Эми чогуу көрөлү. Улан Насакеев. Улан Насакеев алгачкы ыргытканда сала алган эмес, бирок андан ары өзүн көрсөтө алды. Ал мезгилде Аскат Аскаров, улак менен Аскат Аскаров буга чейинки Баткен командасына каршы болгон беттешинде жакшы жагынан көрсөтө алды өзүн. Аскат Аскаров 2-3 оюнчудан ашып бара жаткан кезде жана азыр алдыга озуп чыгууга мүмкүнчүлүк алабы. Атаандаштары токтото албай турган болсо, кооз салым болоруна аз деле калды көрүнөт, бирок коргоочулар өз ордунда. Замат Ош шаарынын курамындагы Манас Оморов алдын тороп чыккан. Бирок Аскат Аскаров азыр жетип келип калды. Шашпай ыргытууга деле мүмкүнчүлүк алат. Аскат Аскаров улак тайгазанда. Аскат
Жигулевич. Асхат Аскаров. 2 минуттың içinde Минутада есеп саны 3-0. 2 улақты көрдік. 7-8 минуттарда салымдар болды. Чүй облысына чапқан Асхат Аскаров кезектегі салымы менен өзгөчөлөндү. Кезектегі жүрүш жана Чүй командасынан учурда Султан Русланов. Султан Русланов Достук командасында ойногон оюнчу. Азыр кайрылып Тайгазанды көздөй баратат, ыңгайлаштырып азыр ыргытууга мүмкүнчүлүк бар. Артында эч кимиси жок. Кечирээк ыргытып калды. Кечирээк ыргытып койду. Анын үстүнө анчалык жетиштүү деңгээлде силки алган эмес, ошого байланыштуу да көрүнүш орун алгандыгын көрдүк. Тайгазан түбүндө окуя уланып жатат. Султан Русланов буга чейинки ыргыткан убагы Тайгазанга түшпөй калгандыгын байкады дагы. Азыр кайрадан жаңы баштагысы келип турат. Жаңы барактан, жаңы жүрүштөн баштап өз Тайгазанын айланып барып, андан кийин ыргытууга мүмкүнчүлүк издеп көрөт. Атаандашы алдынан тороп турат. 2 каршылашы бар. Эртерээк жолуктурду. Өткөрүп берүүнү ишке ашырды. Эми бул жолкусунда кандай болот экен? Сейитбек Канарбек уулуна өткөрүп берди. Сейитбек Канарбек уулу өлкөбүздүн алдыңкы улакчыларынын бири, алдыңкы чабуулчуларынын бири. Сейитбек биринчи беттеште башкача бир каалоо менен ойноду. Андыктан бул оюнчу азыр өз чеберчилигин көрөрмандарга тартуулап кое ала турган оюнчу. Азыр каршылаштарын күтүп турат. Көтөрүп турган асманын болсо ташка үйдө атат да. Не кылып аласың деп соңгысын салып коюп турбайбы Сейитбек. Азыр эми Жакта чабууга алдыга мүмкүнчүлүк издей чыгып барууга. Чого байкайбыз жана аз жерден калды. Сейитбек ыргыт алган жок. 2 болгондо тез жардам. Жана айланып келип ыргытар маалда таңдашы келип жетти. Ал эми Ош шаарынын кайсы бир оюнчусу жерде отургандыгын көрүүдөбүз. Эми гана туруп тала чекесине чыгып бара жаткан кези эч кандай жаракаты жок деп ишенели. Ойноп жаткан убакчылардын баардыгы кыргыз жигиттери, кыргыз баатырлары, кыргыз шерлери. Андыктан оюнчуларды облустарга бөлүп, клубтарга бөлүп жарып, кандайдыр бир анын жыйынтыгында туура эмес пикирлерди жаратуу бул таптакыр акылга сыйбаган көрүнүш. Андыктан көкбөрү күйөрмандарынын баардыгын биз адилеттүүлүккө, бир гана спортко берилгендикке чакырабыз. Өзгөчө акыркы мезгилдерде интернет баракчаларында мына ушул интернет айдыңында мындай негативдүү сөздөр, пикирлер көбөйүп кетти. Бардыгы биригип келип, Кыргызстандын көкбөрү оюнун өнүктүрүү максатында ойноп келишет. Оюн талаасында ар кандай учурлар болот. Эмоциянын айынан бири-бирин урдуруп алышы мүмкүн, бири-бирин каны кайнап сөгүп алышы дагы мүмкүн. Эми андай учурлар болбой койбойт. Андыктан болгону беттештен кийин улакчылар дайым бири-бирине жакшы маанайда, жакшы мамиле кылышат. Ошондуктан улам күйөрмандар дайым бири-бирин сыйлап, ар бир команданы сыйлап мамиле кылышын биз каалайбыз. Көкбөрү тескерисинче достуктун, ынтымактын, биримдиктин оюну болушу керек. Ал мезгилде 13-мүнөт жүрүп бара жатат. 1-чи таймдын бүтөрүнө дагы 8 мүнөттөй убакыт бар. 8 мүнөттүк сыноого Ош шаарынын улакчылары чыдайбы? Чүй облусунун басымына чыдайбы? Чогуу көрөлү. Аутка чыгып кетти. Ош шаарынын жетекчиси, Ош шаарынын курама команданын жетекчиси Раев Абибилла, машыктыруучусу Борошов Данияр. Ал эми Улакты
Құрама команданың жекеме жекеге жайғаштыру үшін Рамзат Бөкімбаев алып келе жатады. Мынау ушул Чүй облысының құрамын көргөндөрдүн көбү. Эгерде Чүй облысындағы улакчылардын бардыгы Сары Өзөндүн негизги командасына бирге турган болсо, анда өзгөчө бир күчтөгү команда жарылат деген пикирди дагы айтышууда. Ошол эле биз Эламан Нурболот уулун айтуудабыз. Султан Русланов, Ильяз Исаков, Рамзат Бөкімбаев дагы бар. Бул акчылардын бардыгы Сары Өзөн командасына кошула турган болсо, анда деңгээли менимче бир топ эле өсмөк. Жана 14-мүнөттө азыр өзүңүздөр көргөндөй улак салды Кубаныч Султан уулу. Биринчи таймдын 14-мүнөттө Кубаныч Султан уулунун силке ыргыткан улагы Тайгазанга бир башкача түштү. Эсеп 4-0. Кубантайдын экинчи улагы Тайгазандан орун алды. 14-мүнөттө биринчи таймда эсеп ирлешип бара жаткан кезде. Дагы убакыт бар. Ошары өздөрүн көрсөтүүгө аракет жасайт. Жерден алар замат азыр эми Эламан Нурболот уулу. Эламан Нурболот уулун биз жакшы билебиз. Ал Сары Өзөн Рассвет командасында чаап келет. Жана негизги командага кошулууга деле укугу бар, толук чеберчилиги жеткен оюнчу Эламан Нурболот уулунун азыр Тайгазанды көздөй бет алып бара жаткандыгын байкаңыздар. Эламан Нурболот уулу ыргытты, бирок Тайгазанга түшпөй калды. Жакшы эмгек талада оюн таласында Серке калып. Ары бери жулмалап атышат Серкенин салмагы 35 килограмм. Кайсы бир учурда чындыгында капталдап бара турган улактар өзгөчө кооздукта болот. Азыр Эламан Нурболот уулу ошондой эле улактар ыргыткысы келди. Кайталап көрөт. 1999-жылы төрөлгөн Эламан Нурболот уулу азыр ыргытууга дайынданып жатат. Атандаштарын командалаштары бирден жапты. Жана Эламан Нурболот уулу улакты салды. Азамат биринчи жолкусу ишке ашпай калса, экинчисин ишке ашырды. Эламан өзүңүздөр билгендей үзөр оюнчу экинчи жолкусунда баамай аткарды. Жана ат майдандагы күйөрмандардын алкышына татыды. Мындай өзөрлүктүү, мындай аягына чейин тырышып ойногон сапатты күйөрмандары дайым баалап келген. Азырда баалайт. Жана алдыда да бааласа керек. Андыктан Эламан жакшы салымга ээ боло алды. Негизи ар бир оюнда Эламандан биз мыкты салымдарын көрүп келебиз. Андыктан келечектеги мыкты чабуулчулардын бири экендигинде күмөн жок. Азыр Аскат Аскаров өшкөрүк жаңыраар замат улакка келип жетип эңип алган, бирок андан ары жерге түшүп калды. Тайгазанга жакын жерде. Азыр авайлаш керек. Кетти. Азыр эми көкбөр күйөрмандардын жүрөгүн толкуткан көздүн толоосуна толгон мындай топтун арасынан эңип алуу мүмкүн эмес. Деги чөктү жерден үзүлгөн. Жана Улан Насакеев атандашы менен талашка түштү. Ошол эле мезгилде андан ары жүрүштөрү уланып жатат. Курама командасына жакшы эле улак тийди эле. Жерге чыгып калган экен, кайрадан алып эңип кетейин деди. Болбой атат. Жакшы мүмкүнчүлүк бар командада. Эсепте дагы да болсо 6-чы улакка жеткирип коюуга Сейитбек Анарбек уулу эч тоскоолдуксуз барды. Бул Сейитбек Анарбек уулу
Азамат. 6-0. Тәжірибе бар, шеберчілік бар. Сейітбекте. Ерлік улақшыға мүнізді болған сапаттардың бардығын Сейітбектен тапса болады. 6-0. Еми Сейітбек Мықты улақшыға мүнізді болған дейліч. республикалық чемпионат. Алысқаралықтан ырғытты. Гүлім ойынша ділі анчалық Көчмендер ойындарында да чоң емес. Сейітбек бұрық. Сейітбек Қарду ойыны шындығында күйермандарға жағат. Азыр өзіңіздер көргенде күйермандар бұ суысыменен барып Сейітбекке қайрылуда. Ал ме Ошшарының ойыншылары азыр башқы чекетке жайғаштырылады. Жана 1 жаш бар, 10 жаш деген ойнақтама. 1 минуттай уақыт бар. Ойнақтатқан келген соңандан 15 жаш. Бұл бірінші таймда 6 улақ ырғытылды. 19-чы минута. Ақырқы минута. Ойын даласында екі команданы ойын Ышқырыққа жаңырар Замат. Құдай қылып бақыт. Еңі әрекеттер башталды. Жана улақты еңіп кетер Замат. Алдыға чауыл қойуға мүмкіншілік келе. Жаралмақ бұрық ақырқы секундалар андықтан Бірінен сала. чауылға жетшіпе қалышты. Ақырқы 10 секунда кетіп атат, уақыт шықылдап атат. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Керек, авайлаш керек. Мұнда сіздерден болбойды, мұнда сіздерден. Жарақаттан алыспыз. Екінші тайм алдыда, есеп өчірді 6-0. 10 минут тынығы. Бірінші тайм 6-0 есебінде аяқталды. Жағымды шығармалар, жаңғыртқан ырғақтар сіздер үшін. Ұлттық көчмендер ойындарымыздың сапары бай
Цимлянский машиностроительный завод ориентирован на выпуск оборудования и арматуры для объектов «Газпрома», нефтехимических производств, атомных станций и других отраслей промышленности. Мен үй бүлөмдү, жумушумду жана спортду аябай жакшы көрөм. Триатлон менен эс тарткандан бери машыгып келем. Негизи мен спортту ар бирибиздин жашообуздагы негативдерден куткаруучу тегерек деп эсептейм. Мисалы, мени триатлон чыдамкайлыкка жана максатка умтулгандыкка үйрөттү. Көптөгөн өспүрүмдөр ката кетирип туура эмес чечим кабыл алышат. Мен да алардын арасында болчумун. Спортко эртерээк келбегениме өкүнөм. Мен бул нерсени ата болгондон кийин толук түшүндүм. Максатты туура коюуну, фокус кармаганды үйрөтүп, физикалык жактан эле күчтүү болбой, руханий жактан дагы күчтүү болууну айтып келем. Мен спортко абдан ыраазымын. Бизнестеги ийгиликтерим үчүн, бекем үй бүлөм үчүн. Так ушул спорт менен машыгуу учурунда мен жашап жатканымды сезгеним үчүн. Балдар, жашоого журулушко. Коомдук биринчи каналда үй бүлөлүк жаңы долбоор. Эгер сиз спортко жакын болсоңуз, 6 жаштан 12 жашка чейинки балдарыңыз болсо, атам, апам жана мен долбооруна катталыңыз. Шамдагайлык, амалкөйлүк, чечкиндүүлүк сапаттарыңызды көрсөтүүгө чоң мүмкүнчүлүк. Ал үчүн сиз үй бүлөңүз менен команда түзүп, теле-шоуга катышыңыз. Долбоордун шарттары тууралуу толук маалыматты төмөнкү нөмөрлөрдөн алыңыз. 0558 656 606 0508 656 606. Атам, апам жана мен. Баарыбыз спорт менен. Спорт – бул дух, оптимизм жана энергия. Жеңишке жетүү үчүн бардык кыйынчылыкты басып өтүү керек. Болгону каалооң жана максаттын курч болушу шарт. Стимул долбоору 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылындагы 2-чи сезонун баштайт. Аймактарды өнүктүрүү жылына карата Стимул долбоору элек жеринде жашап, спорт менен машыккан өспүрүм балдардын жашоо турмушун чагылдырат. Жыл ичинде Кыргызстандын бардык аймактарын кыдырып, спорттун 8 түрү боюнча машыккан 16 каармандын окуясын обого алып чыкты. Ар бир каармандын жашоосу көптөгөн балдарга спорт менен машыгуусуна таасир берди. Долбоор алдыга ири максаттарды коюп, аймактардагы жаштардын спортко болгон умтулуусуна чоң түрткү болот. Толук маалымат 0555 85 52 24 0706 00 85 80. Долбоорго катышып, жеңишти биз менен кошо багындыр. Тысячи блинов нужно испечь, чтобы стать мастером блинопеком в теремке. И всего один нужно попробовать, чтобы его полюбить. Ведь домашний вкус, как настоящую любовь, ни с чем не спутаешь. Каждый день мы думаем о том, как сделать нашу работу комфортнее и эффективнее. Новая интернет-версия системы «Гарант». Естественная среда для комфортной работы. Разными такими видами развлечений пробовал в жизни. Ну, такого адреналина и такого вот выплеска эмоций нигде нету, как вот именно вот в этой игре, в такой вот. Когда ты туда заходишь, ты отключаешься и полностью погружаешься и отдаешь себя, должен отдать себя на 100%, чтобы достичь цели, к которой мы идем. Чтобы каждый хотя бы постарался по одной команде вытащить. Тогда именно наша страна, мы дадим всем пример того, что действительно надо развивать эту игру. Чем больше будет наций играть в эту игру, тем более будет популярная игра. И чтобы мы развивались уже не внутри страны, а именно за пределами. Спорт менин жашоомдо канчалык таасир тийгизгендигин эки ооз сөз менен айтып бере албайсың. Бардыгы мен 8 жашка чыкканда мектептеги футбол секциясына жазылган күндөн башталды. Балким дал ушул чечим менин андан аркы турмушумда эң маанилүү ролду ойногондур. Мектепте мен теңдүүлөр көбүнчө жаман таасирлерге түшүшүп, керексиз чөйрөлөргө кошулуп калып жатышты. Менимче спорттун аркасында мына ушундай нерселердин бардыгынан алыс болууга мүмкүнчүлүк берди. Анткени бардык бош убакытты мен машыгууларга жумшадым. Негизи спорт абдан
мындан көп нерсеге, күчтүү болууга, өзүңө бекем ишенүүгө үйрөтөт. Ар бирибиздин жашообузда бардыгына баш ийип, жеңилип берчү өтө оор учурлар туш болот. Менин жашоомдо мындай учурлар көп болду. Футболдун гана аркасы менен мен бул кыйынчылыктарды жеңип чыктым. Кандай оор болсо да кайрадан туруп, чымырканып өз максаттарым, кыялдарым үчүн турмуш жолун буладым. Балдар жашоого журулуш кылат. Сапарымдын башатынан баштап, ал менин жанымда болду. Мен ага көп нерседен милдеттүүмүн, анткени арган түгүнүп, алдан тайганда ал мени колдоп турду. Мен ал аркылуу чыныгы досторду таптым. Мен аларга ишенем. Алар мага ишенет. Анткени күч бирдикте. Ал менин күчүмө күч кошуп, бардыгы бирдей экенин билдирип турду. Биз жеңбейбиз, жана жеңилбейбиз. Биз бул жактан өзүбүздүн ким экенибизди билебиз. Камазды камазисти, зил айдаганда зилист деп коет. Экинчи кой тургула, оюн таласында камазистер жүрөт, кой тургула. Зилистер чыга калбасын абайлагыла. Бетте шыланууда, урматтуу телекөрүүчүлөр, Чүй жана Ош шаарынын ортосундагы оюнду көрүүнү улантабыз. Азыркы учурда эсеп 6-0. Бир дагы улакты Ош шаары ыргыта элек. Ошондуктан улам экинчи таймда алардан биз салымдарды күтөбүз. Чындыгында аларда мүмкүнчүлүктөр эми аябай бир арбан болду деп айта албайбыз. Аракет бар. Жылыш жок. Бирок эми жылыш убакыт менен, аракет менен болот. Ошондуктан улам дароо мындай күчтүү команданы жеңип алышын күтүүдө эле туура эмес болуш керек. Ошондуктан улам азыр эми экинчи таймдагы алардын жүрүшүнө, кабылуусуна көз салмакчыбыз. Жекеме-жекеде эки оюнчу Кубаныч Султан уулу жана атаандашы Журоев, Уламбек Журоев оюн жүргүзүүдө. Командасы менен ордолу Ош шаары. Кубаныч Султан уулу жерден эңип алуу боюнча чындыгында өлкөдөгү эң күчтүү оюнчулардын бири. Мындай оюнчулар саналуу гана. Андыктан андан азыр тартып алуу оңой болбой турган кези. 1992 жылы төрөлгөн оюнчу Краз менен оюн жүргүзүп жаткан учуру. Краз менен ал эми экинчи бөлүктө канча улак кыргыттар болду экен, бул темада биз эми алдын ала ой жүгүртө албайбыз. Биринчи таймда эле бул беттештин тагдырын чечип койгондой болду Чүй командасы. Бирок ага карабастан аягына чейин менимче жогорку деңгээлде ойношу керек. Кийинки беттеши жарым финалда орун алгандыгына байланыштуу менимче бул команда балким күчүн сактап ойнойбу же болбосо аягына чейин мыкты оюнун тартуулап көрмандар үчүн ойноп коебу бүгүн. Чындыгында эки вариант тең. Логикалык кандайдыр бир бүтүнгө туура келет. Ошондуктан улам азыр алардын иш аракеттерине көз жүгүртөбүз. Кубаныч Султан уулу жерден илип алды. Атаандашы тоскоолдук кылганга таптакыр үлгүрбөй жатат жана бул жолкусунда өздөрүнүн тайгазанына бара жаткан мезгили. Өзүнүн тайгазанына барып, андан соң
өткөрүп берүүнү ишке ашырды. Улан Насакеев азыр оң канат менен баратат. Туш тарабын карап командалаштарына, атаандаштарынын жайгашуусун байкаган соң сол канатка түз кыйгаштап өттү. Жана биринчи атаандаш артта калды дагы, кийинкилеринен өтө албай тургандыгын түшүнүп, азыр бираз байкап жаткан кез 2-3 оюнчу артта калды. Жана ыргытууга бираз эртерээк болуп калды көрүнөт. Токтосун Икрам уулунун коргонуусу мага жакты. Ал бүгүнкү оюнда мен деген чүйдүн улакчыларын анча-мынча жаап коюп жаткандыгын көрүбүз. Токтосун Икрам уулу минген аты Хаммер менен атына жараша эле ойноп жаткан кез кубаныч жок. Азыр Улан Насакеев болчу албетте. Улан Насакеев ыргытты, бирок Тайгазанга жетпей жерге түшүп калды. Андан ары кайрадан ыргытууга мүмкүнчүлүк жаралды дагы. Тайгазандан азыр орун алышы мүмкүн деги чекти биз айткан, мен буга чейин берилип өткөн Токтосун Икрам уулу. Токтосун Икрам уулу туура коргонуп калды. Азамат алыс ышкырыгын жаңыртты. Кооптуу учурга байланыштуу эреже боюнча, калыстын чечими боюнча ортого алып келинди улак. Жекеме-жекелер аябай эле көп. Атаандаштардын эми карамагынан улакты жылуу ала албагандан кийин көбүнчө аутка чыгарып жиберген аракетин көрүп жатат Ош шаарынын улакчылары. Андан сырткары же чабуулдар салым менен бүтүп, же аутка чыгып, же болбосо кооптуу жерге жайгашып, андан кийин калыстардын белгиси менен кайрадан жекеме-жекеге алынып келүүдө. Ошого байланыштуу азыр окшош бир сценарийдеги экинчи таймдагы оюнду көрүүбүз. Биринчи таймда чабуулдар көбүрөөк башталган. Экинчи мүнөттө, тартып айтсак, экинчи таймда азырынча азыраактай. Азыркы учурда экинчи таймда улак салына элек 6 мүнөт бою чыдап жаткан Ош шаары жакшы эле оюнун көрсөтүүдө. Сейитбек Анарбек уулу Тайгазанга жетип келе алган жок. Эми гана ыргытууга мүмкүнчүлүк алат. Жок, Сейитбек азыр эрде мыкты кармал алган жок. Аты жылып кетти. Ошого байланыштуу ыргыткан улагы Тайгазанга жетпей жерге түштү. Ош шаарынын азыркы 6 мүнөт бою жүргүзгөн оюну коргонууда жыйынтыкты берди. Андыктан бул команда мындан ары жакшы коргонсо деле аларды жакшы ойноду деп айта алабыз. Өздөрүнүн чабуулун күчтөй албай, мыкты коргонуп койсо дагы мактоого татыйт, менимче. Азыр эми кайрадан жекеме-жеке 1-1 ортого чыгуу. Жана дароо кийинки Эрзамат Азамат Дайырбек Нурдинали уулу эңип алды. Ноокат менен жерден үздү дагы. Азыр чабууга чыгып бара жатат. Өткөрүп берүүнү Мухаммед Садыкка берди. Мухаммед Садык Абдыкерим уулу ыргытууга мүмкүнчүлүк бар. Жана секирип барып өлдөйүп түшүп калды. Дагы эле Тайгазандын түбүнө ченеп келип, болжолдоп келип жакшы эле таштаган болчу менимче Мухаммед Садык. Бирок Тайгазанга түшпөй калды. Алгачкы салымды кооз түрдө салып коюуга жакын болгон. Ал мезгилде Сейитбек Анарбек уулу сол такымга улакты басты. Жана алдыга чыгып бара жатат. Көкбөр федерациясынын эрежеси боюнча 32-35 килограмм атаандаштарынан буйта өтүп барып Тайгазанга жакынdoonун айласын таба алабы. Эки оюнчу артта. Командалаштарынын тактикалык жүрүштөрүн бүтүү менен оюн жүргүзүүдө. Сейитбек азыр
же эсептелди. Бара келди. Тайгазанга чыгып анан соккондай болду. 17 минута. Султан уулу Кубаныч колго жарып берген. Бара келди. Эсеп 8-0. Айманату Кубантай. Ошону менен эсеп саны Бул убакты калыс эсептебеши керек болчу. Жок, буту 9-0. Эрде кармалып турган, андыктан толугу менен эсептелет. Экинчи таймдан 18-чи Андыктан калысы чечими туура эле. Эсеп сандары өзгөрдү дагы да болсо. Алды. Андан ары кезектеги 10-номердеги жүрүш кайрадан эле Чүй командасында. Первый чапкан атты. Жана азыр первый менен өздөрүнүн тайгазанында жакын тургандыгын Мырза торун ойнотуп атат. байкоодобуз. Рустам дагы билесиңер, бул ысымды далай жолу укканбыз. Рустам Тыналиев азыр Сонун ысым Рустам. Өздөрүнүн тайгазанына жашынып 89 керектүү учурда алдыга чыгат. Далай эл аралык оюндарды, ашууларды өткөн Рустам азыр жакшы иштелип чыккан Первый аргамагы менен азыр болушунча ажагына туруп алып жакшы ылдамдыкты өөрчүткүсү келип турат. Азыр Рустам болушунча жашынды жана азыр чабуулду күчтөдү. Рустам чоң ылдамдыкта бара жаткан кезде бирок атаандашы деле кууп келип жетип калгандыгын көрдүк. Жакшы, өтө бир күлүк атты Икрам уулу минип жүргөндүгүн көрүүдөбүз. Рустам Тыналиев азыр ыргытып коюшу мүмкүн. Ош шаарынын командасы жакшы орун алат. Рустамдан мүмкүнчүлүк бербей атат. Ош шаарынын курамындагы оюнчу өзүңүздөр көргөндөй жакшы эле тоскоолдугун көрсөткөн Манас Оморовду Рустам Тыналиев кезектеги убакты салып кое алды. Тажрыйбалуу иш алкагында 10 секундда 10 номердеги улакчы 10-0 эсебин каттады. Эсеп 10-0, дагы бир тайм бар, чечүүчү 3-чү бөлүк. Тыныгуу 10 мүнөт тыныгуу. Ислам деген жигиттин айдоочу күбөлүгү жоголуп кетиптир. Ким таап алса, менин жаныма алып келип берсеңиздер, байгеси. Шамалга жеткирбей чапты, кыргыздын эр азаматы, куюн салып минген атты, күтпөй тайгазанды тапты, чаптыр жигит чаптыр, кууган атаандашты калтыр, бийик кылып кыргыз калктын бек сактагын ата сал. Кыргыз элдин эрмегине тең болгон, кылымдарды кечип өткөн көк бөрү, эр азаматтар
азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу кыргыз элим көчмөнү ойноп бер азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу кыргыз элим көчмөнү ойноп бер азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу кыргыз элим көчмөнү ойноп бер азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн кадам баскын көк бөрүгө салым кошкун көтөрүүгө тоскун каршы чыккан затты укугуң жок өткөрүүгө жүрөккө жаккан оюн көк бөрү ойноп калтырбай көптөрү биздин курам дүйнө чемпиондору көңүл салбай сен өтпөгүн көк бөрү биздин оюн биздин оюн көк бөрү улуу батыр кыргыз элим көчмөнү ойноп келбектер азамат көктөрү жарык жылдыз болуп жанып Цимлянский машиностроительный завод ориентирован на выпуск оборудования и арматуры для объектов «Газпрома», нефтехимических производств, атомных станций и других отраслей промышленности. Мен үй бүлөмдү, жумушумду жана спортду аябай жакшы көрөм. Триатлон менен эс тарткандан бери машыгып келем. Негизи мен спортту ар бири биздин жашообуздагы негативдерден куткаруучу тегерек деп эсептейм. Мисалы, мени триатлон чыдамкайлыкка жана максатка умтулгандыкка үйрөттү. Көптөгөн өспүрүмдөр ката кетирип туура эмес чечим кабыл алышат. Мен да алардын арасында болчумун. Спортко эртерээк келбегениме өкүнөм. Мен бул нерсени ата болгондон кийин толук түшүндүм. Максатты туура коюуну, фокус кармаганды үйрөтүп, физикалык жактан эле күчтүү болбой, руханий жактан дагы күчтүү болууну айтып келем. Мен спортко абдан ыраазымын. Бизнестеги ийгиликтерим үчүн, бекем үй бүлөм үчүн, так ушул спорт менен машыгуу учурунда мен жашап жатканымды сезгеним үчүн. Балдар, жашоого журулушкула. Акыркы спорт жаңылыктары, дүйнөлүк масштабтагы көрсөтүүлөр, улуттук оюндар. Эми мобилдик телефонуңда КТРК спорт каналынын мобилдик тиркемесин көчүрүп, каалаган убакта көр. Google Play жана App Store онлайн дүкөндөрүнөн жүктөп алсаңыздар болот. Сапарымдын башатынан баштап, ал менин жанымда болду. Мен ага көп нерседен милдеттүүмүн, анткени арган түгүнүп, алдан тайганда ал мени колдоп турду. Мен ал аркылуу чыныгы досторду таптым. Мен аларга ишенем. Алар мага ишенет. Анткени күч бирдикте. Ал менин күчүмө күч кошуп, бардыгы бирдей экенин билдирип турду. Биз жеңбейбиз, жаңа жеңилбейбиз. Биз бул жактан өзүбүздүн ким экенибизди билебиз. Ал мага көп нерсени берди. Ал менен жеңиштин даамын бирге татабыз. Мен билем, алар ар дайым менин жанымда. Анын аты спорт. Разными такими видами развлечений пробовал в жизни. Ну, такого адреналина и такого вот выплеска эмоций нигде нету, как вот именно вот в этой игре, в такой вот. Когда ты туда заходишь, ты отключаешься и полностью погружаешься и отдаешь себя, должен отдать себя на 100%, чтобы достичь цели, к которой мы идем. Чтобы каждый хотя бы постарался по одной команде вытащить. Тогда именно наша страна, мы дадим всем пример того, что действительно надо развивать эту игру. Чем больше будет наций играть в эту игру, тем более будет популярная игра. И чтобы мы развивались уже не внутри страны, а именно за пределами.
Мен кичинекей кезимде эжелерим күрөшүп калышчу. Күрөшкө атам өзү жетелеп келген. Биздин район боюнча мен жалгыз кыз болчумун. Ошондон себеп мага спарринг партнер кыз жок, балдар менен күрөшүп калгам. Кыздар күрөшкөн болбойт, динге туура келбейт деп айткандар көп. Жакын адамдарым айткандай аябай оор. Кыргызстан менин үчүн жүрөгүм. Мен ошо Кыргызстанды дүйнө жүзүнө тааныткым келет. Себеби Кыргызстан десең каяк деп тааныбаган адамдар аябай көп болот. Жана ошо Кыргызстан желегин Олимпиадада көтөрүп, элге таанытып, даңазалайлы, Кыргызстаныбызды көтөрөлү бирге. Колду жуу жана гигиена эрежелерин сактоо сиздин үй бүлөңүздүн ден соолугу үчүн абдан маанилүү. Колду жуу зарыл болгон 5 маанилүү учур бар. Колду даратканадан келгенден кийин жуугула. Колду баланы эмизгендин алдында жуугула. Колду тамак даярдоонун алдында жуугула. Колду баланын жалайыгын алмаштыруудан кийин жуугула. Баланын горшоктогу заңын дарытканага төккүлө, аны короодо калтырбагыла. Балдардын заңы чоңдордуку сыяктуу эле мите-корт ооруларын жана бүт үй бүлөдө ич өткөктү пайда кылышы мүмкүн болгон бактерияларды камтыйт. Оору аш болумдуу заттардын жетишсиздигине алып келиши жана баланын өсүп өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Колду мал менен байланыштан кийин жуугула. Колду жууп туруу ич өткөк жана гельминттерди жоктуруп алуу сыяктуу ооруларга бөгөт коет. Колду жуу 30 секундтан кем эмес убакыт алат. Кол жууганга 5 маанилүү учурда 30 секунд жумшагыла. Сизге талап кылынган убакытты сактоо колду жуу тууралуу ырды окуу жардам бере алат. Колду самындап жуу теридеги кирди жана бактерияларды жок кылат. Тамак даярдоонун алдында, баланы тамактандыруунун алдында. Рахмат. Азыр оюн талаасын бир жаңыртып алалычы. Могу ортодогу эреже боюнча чийиндер кичине көрүнбөй калды. Жакшы бир чыгарма коюп турайын. Акындардын бир чыгармасына кулак төшөп, жан дүйнөнү кайрап туралычы. Бир бир нече убакыт. Ай нурuna çağılgan, altından möngü camıngan, gün nuruna çağılgan, gümüştün möngü camıngan, koyununan bulu taralap, töşüne yıldız tağıngan, kır gezip kırda yaşaşıp, kılıngan atı tanılgan, akkalbaktın hülgüsü, Alatoğdun halıngan, en çoğ epos Manaskada dünyanın eli bağıngan. Мал менен чоңойгом. Кичкенен бери эшек минип, анан уже атка минип үйрөнүп, улакка бара баштадым. Байкелер тартып атканда ошолорду көрүп аябай кызыккам улаккачы. Чоң оюндарга байкелер киргизчү эмес меничи. Ошо жашсын деп бир жерин сынып калат.
Билген эмесмин чомда ойнорумдучу. Ипподромдо. Кыргыздын музыкасы эле эметкенде эле жүрөгүм өлөкчө болуп болот. Толкунан билбей каласың, азарт. Кыргыздын ошо нукура оюнун баарына жарыя. Жүзөй болгон анайындар, сапсары баш кийимди кийип алгандарга кол чаап коелчу. Бар болгула. Келечеңер кең болсун. Ушулардын дагы капчыгы жок. 3-чү тайм башталды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эсеп сандары учурда 10-0. Кайрадан эле өзүңүздөр байкагандай 3-4 таймдын алгачкы секундалары кетип атат. Шабуылда командасы командасы менен ыргытууга мүмкүнчүлүк издейт. Султан Русланов аракетин көрдү. Жана биринчи улак 1-мүнөткө жетпей ташталды. Султан Русланов эсеп сандары 1-0 айланды. Эми бул оюнда кимдин фаворит экендиги, кимдин кандай деңгээлде экендиги эбак эле билинген. Андыктан азыр болгону салым артынан салымды. Салым турган болсо оюн кызыгына чыгышы мүмкүн. Жана ыргыталабы. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жана Тайгазандын кырына туруп калды. Ал мезгилде биринчи болуп жетип келип Ош шаарынын оюнчулары өздөрүнө кайтарып алууга жетишти. Будуңчаң болуу азыр аракеттерин улантат жана аутка чыкпай ойной алабы. Жакшы. Ой, жигиттер, алып учпаган. Улам бир атаандашынан кутулуп барып, өзүңүздөр көргөндөй азыр атаандаштан улакты Эламан Нурболот уулу сууруп алды. Эламан Нурболот уулу өзүн жакшы жагынан көрсөттү. Чындыгында андай ылдамдыкта баратып атаандаштан тартып алуу жакшы жүрүш болду. Эламан Нурболот уулу жада калса коргонууда иш аракетин көрсөтүп жатат. Согуна таркылуу жакшы бир чабуул башталгандай болду эле, бирок атаандаштардан 4 оюнчу камынып турду. Директүү учурда боштолугун көрсөттү. Азыр эми оң гана таркылуу жакшы мүмкүнчүлүк бар чабуулду аткарууга. Аскат Аскаров улак менен. Кайрадан Аскат Аскаров кезектеги улакты ыргытар маалда атаандашы жептесинен кармап Икрам уулу Токтосун коргонуп жатат. Икрам уулу Токтосун ошол эле мезгилде Мухаммед Садык Абдыкерим уулу оюн жүргүзүүдө. Фархат Бешикеев үч командасынан азыр активдүү ойноду. Ал мезгилде эми Ош шаарынын оюнчусу Тайгазанды көздөй бет алды, бирок жалгыз Эламан Нурболот уулу эле коргонуп коюп жаткандыгын көрүүбүз. Эламан Нурболот уулу экинчи жолу атаандаштан жулуп алды. Азамат бир гана чабуулчу эмес, коргоочу экендигин да көрсөттү. Эламан Нурболот уулу азыр Тайгазанга жакын калды. Эламан Нурболот уулу Азамат бул таптакыр бир башкача эмгек. Андыктан бул оюнчунун оюну мыкты экендигин биз жакшы билебиз. Азамат жаш оюнчулардын, жаш таланттардын бири. Эламан Нурболот уулу атаандаштын чабуулун кууп барып, колунан жулуп алгандан кийин кайрадан өзүнүн чабуулун баштап, бир топ аралыкты өтүп барып келип, анда дагы кооз салымды ичке ашырды. Эламандын мындай салымы Чүй командасына
Есептелінді дағы. Есеп 12-0. 5-ші минута. Ир есепте бұға чейін Чүй командасы Баткенді жеңгендігін айта кетелі. Дал ұшында есеп менен. Жана бұл таймда өздерінің көрсөткүчтөрүн бир топ жакшыртууга мүмкүнчүлүк алып жатат. Рустам Тыналиев улакты алды. Ал мезгилде атаандашы жакшы эле турустук бергиси келди. Рустам Тайгазанга келип калды. Жана улак Тайгазанда 13-0. 13-0. 89-жылга Рустам Тыналиев көрсөткүчтө бир топ эле. Жакшыртып койду. Мындан буга чейин деле аябай жакшы болчу. Артыкчылык, айырмачылык. Андыктан эртең 20-сентябрда жакшы билебиз. Рустам Тыналиев командасын алдыга сүйрөй ала турган оюнчулардан. Чүй командасынан кайсы бир оюнчу азыр улак менен кармашат ошол жерде саат 9-дан баштап 20-сентябрда Газпром спорт комплексинде улуттук кыргыз күрөшү боюнча мейдеш өткөрүлөт. Кайрадан эле Чүй командасынан азыр өзүңүздөр көргөндөй Тайгазанга жакындап Аскат Аскаров келди. Аскат Аскаров. Анын жанында Тыныч Алыбаев бар. Жана кезектеги сал. 7-чи минутада Аскат Аскаров. Аскат Аскаров ыргытты. Есеп 14-0. 14-0 есебинде 3-чү таймдын 8-чи минутасына барады убакыт. Улак артынан улак салынып, Чүй командасы болгон чабуулдарынын бардыгын ишке ашырып жатат. Татаандаштарды аяган жок, каларын салдырып да койгон жок. 7 команданын жетекчилиги дароо эле биздин жаныбызга Балким алардын планы ушундайдыр. Жетекчиликтин улагын алдын сырга окпай калдым дебегиле. Бирин калбай баарын жумурай жок, калай калып жак саламын баарын. Эми 8-чи минутта атат, оюнду өзүңүздөр баамдап атасыздар, өзүңүздөр күбө болуп отурасыздар. Дароо оюн кетүүгө аракет жасады Элеман Нурболот уулу, бирок жетише алган жок. Андан ары ош шаарында жакшы мүмкүнчүлүк бар. Аут жок, ыргытыш керек. Ыргытыш керек, чүй оюнчулары деле кылган жок. Жакшы. Эсеп саны ачылды. 14-1. 14-1. Ушундай тездик менен барды. Артынан кылгандагы жок Чүй командасы. Өзү жаракат албай. Дайырбек кол көтөрүп койчу. Ой, келди. 9-чу минута. Жана командасы үчүн улакты Дайырбек Нурдинали уулу ыргыткандыгын айта кетели, но кат менен барып өзүн көрсөтүп койду. Туура жерде болуш булда көкбөрчүнүн өзүнүн пейили. Чийиндин жегинде оюн таласында стартта Алмашуудагы оюнчуларга жакын жерде, аутка жакын жерде оюн уланууда.
талат чегинде кармалган жок. Жана калыс жаңыртты. Ортодогу айлампадан оюнду жалгаштыралы. 10 минута эсеп саны 14-1. Жекеме-жеке боюнча Bir upayda Nurşinali Dairbek 94-жылкы чапкан аты Нокат менен Карлат bir upayda özünün komandasını alıp geldi. Oş Ordolu Oş şahardı kurama komandası 1. Кубаныч Султануулу баягы эле жана ошондой эле Токтосун Икрамуулу кирип келгендигин көрдүк. Кубаныч Султануулу эми бербейт ортону. 9 мүнөттөй оюн бар дагы. Бул беттеште эсеп сандары 1 эле. Султануулу Кубантай Ири болуп кетти. Ойнотуп атат Кубантай. Жана 15-чи улак Күнү жооп бар. Тайгазанда. Бул салымдардын эми эч кандай 11-минута. кызыгы деле балким таң калыштуу нерсеси деле калбагандыр. Көрмандар үчүн калбай деле калды 100%. Айтсак болот. Беттеште азыр эми токтотууга болбойт. Бирок беттеш бүткөнүнө 2 тайм болуп калды. Кайсы бир оюндар баштала элек жатып жыйынтыкталгандай эле болот. Бүгүнкү оюн ошондой деңгээлде жүрүүдө. Старттан туура багыт алган. Ош шаары таптакыр турушту. Бере алган жок. Ал эми чүй улакчылары мен деген убакытлары биригип алган, бир кураманы түзүп алган. Жана улакты салганы салган. Мыкты жерден көтөрүлүп. Азыр эми Тайгазан тегерегинде оюн уланууда. 13-мүнөт жыйынтыгына чыгып баратат. Жана кезектеги улак тыргытууга мүмкүнчүлүк издеди. Бою 2 метр 12 сантиметр. Ильяс Акеңди билесиңби? Ильяс Акеңге 1000 сом сага. Колчак койгула. Ильяс Акеңге 1000 сом. Ошол Сейитбектин кадырын бир, дагы бир асманга учуруп коеюнчу деди Ильяс Акеңге рахмат. Мына 1000 сомуң турат, келип алып кетесиң буюрса. Буга чейинки бизге кооптуу учурду көрсөттү. Эсеп сандары өзгөрдү дагы. 16-1 эсебинде Чүй облусу жеңишке ээ болуп турат. Жана кезектеги чабуул, кезектеги жүрүштөр оң канат аркылуу барып, ортого кирип андан соң ыргытууга Аскат Аскаров жол издеп көрдү, бирок алысыраак болчу. Кайрадан артка барат. Сейитбекке өткөрүп береби? Сейитбекке өткөрүп берди. Ильяс Акеңди бир кубандырып койчу, жанагы 1000 сомду коюп кетти. Камчыны Азыр эми Сейитбек карабатасын коктудан мүмкүнчүлүктү издейт. деп дөбөдөн карап турасың. Азыр бирөө келет. Сценарий боюнча, тактика боюнча. Мына келди. Маңдайга гана чыгып берди. Эми!
Bir oyuncu geldi. Seyitbek bирок андан аша алган жок азыр. Бирок ыңгайлаштырып отуруп үзүлүп кеткен. Жана Сейитбектин ыргыткан улагы Азамат. Азамат Сейитбектин чегерчилигинде сөз жок. Сөз жок. 17-1. 17-1. Катталып калды. Жана Сейитбектин салымы. Казандын жететтери үстүндөгү аларды сүйүктүп ендиресиңер. 16-минута. 16-минута. Кезектеги жүрүш жана азыр жакшы бир чабуулду аткарууга Рустам Тыналиев барууда. Жана улактай казанда. Азамат Рустам Тыналиев. Саны Рустам Тыналиев. азыр бир шашпай. 18-чи улакты 17-1. 17-1. Эме ойын деген ойын. Кандай болгон күндө дагы жакшы ойын куруп берип атат эки команда. Чүй командасы менен мындай оюнда сапарлаш болуп, ойын талаасында оюнга чыгып калыш арманда, чыкпай калыш да арманда. Бара-бара сүйлөй чечен болосуң дегендей, көрө-көрө сен болосуң дегендей. Эсеп бир топ бирлешип кеткен учурда саноо да кыйын болуп калат, чындыгында. Бир улак кайрымачылык болуп калышы мүмкүн түрдө маалымат булактарында. Андыктан анын мааниси жок. Эң башкысы чоң эл эсеп менен жеңди деп гөрмондар анчалык маани бербейт. Айырмасына Манас бабабыз жердеги ош шары болгону бир улакты ыргытты. Ойлаш керек, ойлаш керек азыр. Ош шарынан oyuncu Dairbek Nurdinali oğlu. Dairbek Nurdinali oğlu. At Teo aldı. Dairbek. Qaytalıdan. Yok, komandalaşının. Tez yardam gereği yok bu Dairbek. Argamağı Kol götürdü, kol çarp koyalım. gelip Geri götürün. vurup algan, andan arı emin. Oyun dolaylı. Jarakatı çok dövüşünemiz. Oyunda жүргүзөлү. Жаңылып калбагыла, oyunda бузуп аласыңар. 20 uaka çeyin jetkir alavı, Çiğ oblusu. 18-ci minuta. Tura 2 minut kaldı. Жана алып кетип азыр Сейитбек салып аракетин жасамак. Рустам Тыналиев буга чейин жерден жеңип алар. Замат уруп согуп барып Тайгазанга улакты салып койгон. Азыр эми жерден энген соң чабуулду баштоого Кубаныч Султан уулу бел байлап турат. 1,5 мүнөттөй убакыт калды. Жана салымга Жетишевич уулу жыйынтыгына чыгабы. Кубаныч Султан уулу. Кубаныч Султан уулу. Такымдан чыгара элек, андыктан ыргытуу оңой эмес азыркы учурда. Аны Мухаммед Садык Абдыкерим уулу жакшы эле кыйнады арткы сызыкта. Андан ары өзүңүздөр көргөндөй дагы да болсо чабууланып жатат. 1 мүнөттөй убакыт бар. Кубаныч Султан уулу салып аятат окшойт. Катуу Тайгазанды коргоп атышат. 19-cu minuta, akırkı minuta. Ne az? Bu akırkı minutanın sigurdalar getiyorlar.
Кубаныч Султануулу 19-улакка жетишеби жокпу? Ал өткөрүп берүүнү жасайт Сейитбек Канарбек уулу. Улакта алар Замат азыр Тайгазанды көздөй бет алып бара жаткан кези жана жакшы өттү. 1-2 атаандашынан салым ишке ашат. Өзү да жерге кулады. Сейитбек Канарбек уулу 19-улакты ыргытты. Муну менен беттеш жыйынтыгына жетти. Ети талас аймағының сүйегі чүй аймағында. Мына Кыргызстан уулу. Ушундай, урматтуу телекөрүүчүлөр, оюн соңуна келип жетти. Бүгүнкү беттеш эми бир Тайгазанды көздөй жүрдү. Чүй командасы жарым финалга чыккан 3-чү команда. 2 күндөрү 4-чү команданы ырықтайбыз. Ошондой эле жарым финалдык беттештер болот. ТРК спорт каналында бир болуңуздар. Шаарынын курама командасы менен Сарызүн Чүй облусунун курама командасы ийгиликке аякталды. 18-1 эсебинде Чүй облусунун курама командасына батабызды берип коелу. Келиңиздер. Келиңиздер батага, урматтуу көкбөрүүчүлөр. Талас жергеси таңшып, шаңшып, эл куунак болуп турган ак бата сиздерге даярдалып турат. Келгиле. Мен мусулман баласы, мен кыргыздын пендеси. Омин бата берип койгула. 2 командага бирдей. Чүй курама командасы Чүй облусуна омин. Рахмат балдар. Жигиттер, кынынан сурулуп турган кылычсыздар. Кыргыздын калканысыздар. Бар болгула, эсен болгула. Ийгилиңиздер кут болсун. Ат жалында аманчылык тилеп, эр токумду ат батырып керек болсо, ааламды сыйгызган улуу батага таандык болгула. Амин. Ойноп бер азамат көк бөрү, жарык жылдыз болуп жанып көктөгү, тарых барагынан элим өчпөгүн. Улуу кыргыз элим көчмөнү, ойноп бер азамат көк бөрү, жарык жылдыз болуп жанып көктөгү, тарых барагынан элим өчпөгүн. Шамалга жеткирбей чапты, кыргыздын эр азаматы, куюн салып минген атты, күтпөйт Тайгазанды тапты, чаптыр, жигит чаптыр, кууган атаандашты калтыр, бийик кылып кыргыз калкын, бек сактагын ата сал. Кыргыз элдин эрмегине тең болгон, кылымдарды кечип өткөн көк бөрү, эр азаматтардын сүйгөн оюну, өркүндөгү улуу кыргыз элим көчмөнү, ойноп бер азамат көк бөрү, жарык жылдыз болуп жанып көктөгү, тарых барагынан элим өчпөгүн. Улуу кыргыз элим көчмөнү, ойноп бер азамат көк бөрү, жарык жылдыз болуп жанып көктөгү, тарых барагынан элим өчпөгүн. Улуу кыргыз элим көчмөнү, ойноп бер азамат көк бөрү, жарык жылдыз болуп жанып көктөгү, тарых барагынан элим өчпөгүн. Улуу кыргыз элим көчмөнү, ойноп бер азамат көк бөрү, жарык жылдыз болуп жанып көктөгү, тарых барагынан элим өчпөгүн. Кадам баскын көк бөрүгө, салым кошкун көтөрүүгө, тоскун каршы чыккан затты, укугун жок өткөрүүгө. Жүрөккө жаккан оюн көк бөрү, ойноп калтырбай көптөрү, биздин курам дүйнө чемпиондору, көңүл салбай сен өтпөгүн. Көк бөрү, биздин оюн, биздин оюн, көк бөрү. Улуу батыр кыргыз элим көчмөнү, ойноп келбеттер азамат көк бөрү, жарым жылдыз болуп жанып көктөгү, тарых барагынан элим
Тысячи блинов нужно испечь, чтобы стать мастером блинопеком в теремке. И всего один нужно попробовать, чтобы его полюбить. Ведь домашний вкус, как настоящую любовь, ни с чем не спутаешь.